Бар болгула Кыргыздын күүлөрүнүн күйөрмандары комуздун күүлөрү жөнүндө комуздун өзүнүн күүлөрүнүн сырлары жөнүндө айта берсек толтура сырлар бар. Биз анын четин дагы чечип биринчи бөлүгүн дагы ача элекпиз да. Акыркы жылдары мына биз билгендей Сооронбай Жээнбековдун убагынан бери комуз күнү белгиленип, ошол комуз күнүндө кандайдыр бир күүлөрдү кушуп, эл комуз Кыргыздын комузу бар экен деп сүйүнүшүп, ошондой бир жакшы жагдайлар пайда болду. Ага биздин ошол кездеги президентибиз чынында ал комуздун күүсүнө деле кызыгып, ал ошону кол коюп атканда ал тууралуу деле эчтекени ойлогон эмес ал. Ал комуздун күүсүнүн тарыхы жөнүндө деле эчтекени ойлогон эмес. Ал кандайдыр бир ошол кездеги саясатка тууралап балким ошо бир музыка күнү болсун дегендей, ошондой бир жакшы ниет менен баягы чоң ой, терең ой менен эмес, бир жакшы ниет менен ушундай бизде комуз күнү деген бир жакшы нерсе пайда болгон да. Бул аябай кандай жакшы нерсе. Чындап келгенде комуздун күүсү аябай кандай чоң дүйнө, терең тарых. Бул Кыргыздын жаралышынан бери келе жаткан кыргыз элинин ошо дүйнөдөн бери мына биз кыргыздар азыр биз канча замандан бери келе жатканыбызды биз билбейбиз. Ал эми биздин комуздун күүлөрү менен боолголоп көрсөк, кичине кичине бир аз түшүнүп алабыз да. Ошон үчүн мисалы Камбаркан, Караөзкөй, Кербез баштаган күүлөрдүн ичиндеги ошо топон жылдардын тарыхтары, доорулор жатканын биз сезип туюп билсек болот да. Анан ошолордун мисалы өзүнчө кылып алсак, ал күүлөрдүн ичинде ошончо тарых бар, ошончо санжыра бар, ошончо кыргыздын дүйнөсү бар. Биз ошону четинен угуп түшүнүшүбүз керек. Анан бүгүнкү күндөгү менин негизги айтайын деген оюм, биз ошо комуз күүсүнүн угуу, баягы кара күүлөрдү угуунун маданиятын кыргыздар бүгүнкү күндө биз унутуп калганбыз да. Ошо маданиятыбызды жок кылганбыз. Себеби кыргыздардын кара күүлөрдү угуу деген маданияты бул кайып дүйнө менен ошо биз көрбөгөн, биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн, билинбеген ошо астралдык башка дүйнө менен байланышкан ушундай керемет күүлөрүбүз бар экенин биз анча мынча билбей, ошол убакыттын өтүшү менен кандайдыр бир башка бир атайын балким биздин ошо кыргыздын душмандары жасаган бир иш аракеттеринин ушундай бир жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө биз ошондой улуу зор маданиятыбызды унутуп калдык да. Бирок эми мындан ары биз ошону эстеп, мисалы Кара Молдонун күүлөрүн угуп, андан кийинки Нурак деген Залка күүчүнүн комузунун күүлөрүн угуп, же болбосо кадимки күүнүн чебери Нияз аганын күүлөрүн угуп, биз ошо кара күүлөрдүн дүйнөсүнө кирсек болот. Кара күүлөрдүн дүйнөсү бул өзүнчө бир ичине бир адамзаттын тарыхы катылган, адамдардын бир өзгөчө бир окуялары катылган, ошо биз түшүнбөгөн, биздин акылыбыз жетпеген, Кудай гана билген ошо бир комуздун күүсүнүн ичине ошондой чоң сырлар жатат да. Ошол чоң сырлар ошо кандайдыр бир ушундай бир доорулор өтөрүн, адамдардын бир башкача бир чоң бир жетишкендик менен, акыл эсинин, аң сезиминин жетишкендиги менен башкача бир доорулордо жашаары мындан сан миң жылдар мурун эле кыргыздарга белгилүү болгон да. Ошон үчүн комуздун күүлөрүнө ушундай чоң тарыхтар катылып, мына бүгүнкүгө келе жатат. Ошон үчүн ушул комуздун күүлөрүн укканды, баалаганды, бактаганды бүгүнтөн баштап баарыбыз угалы, баарыбыз ошого аракет кылалы. Комуздун мисалы мен ушул темага кайрылып атканымдын бир себеби да ошо да. Жөн эле угуп алып, кара күүлөрдү түшүнүп алыш оор да, кыйын. Себеби ал кара күүлөрдүн ичинде окуя бар да. Ал окуянын ичине кириш үчүн бир адамдын сезимин башкара билиш керек. Мурдагы эселки биздин кыргыздар эмне үчүн ошо кара күүлөрдү уга билишкен? Себеби алар сезимин башкарган да. Алар сезими менен жашаган. Алар ошо сезими менен чоң тоодон нерселерди сезишип, ошо комуздун күүсүнүн ичиндеги Манас баштаган дастандардын ичиндеги окуяларды сезип, ошол менен жашап, ошо менен кыргыздар ошо сезим аркылуу Кудай менен түз байланышта болуп жашап келишкен. Мындан ары биз ошо Кудай менен түз байланышта болгон, комуздун күүлөрүн уккан, кыргыздын байыркы дастандары Манас баштаган, элдик ырлары баштаган ошондой чоң сезимге келели, ошону уга билели, ошонун баркына жетип, Кудайга чексиз алкыш айталы деп баарыңыздарга ушундай кайрылуу жасадым.